Японияда буга чейин мындай кар жааган эмес экен. Албетте бул дагы Аллахтын керемети. Бул видеороликти көпчүлүк мусулмандар көрүүсү үчүн видеонун ылдыйында колду басып таркатып жибериңиздер. Жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Япония дагы токтоду. Саппородо, Хоккайдодо укмуштуудай кар жаады. Дем алыш күндөрү Японияда калың кар жаап, айрым аймактарда рекорддук көлөмдө кар жаады. Карды муздак аба массасы менен айкалышкан кышкы басымдын үлгүсү алып келген. Чига префектурасынын Майбара шаарында 62 см жана Хоккайдодо штатындагы Саппоро шаарында 60 см кар жааган. Кардын 24 сааттык рекорду жаңыланды. Рекорддук жааган кардын кесепетинен бул жерде жана ага чектеш аймактагы транспорт тармактары иштен чыкты. Чогулган кардын калыңдыгы айрым жерлерде 133 сантиметрге жетип, акыркы 8 жылда биринчи жолу 100 сантиметрден ашты. Саппоро станциясына баруучу жана кайра келе турган бардык поезддер токтотулду. Автобус каттамдары да биринин артынан бири токтотулгандыктан кар күрткүсү жолдорду жапты. Секихара 48 саатта 98 см бийиктикте жеткен. Бул дагы рекорддук көрсөткүч. Бийлик кар жааган аймактарда жашагандарды электр жарыгынын үзгүлтүккө учурашы, кар көчкү жана башка карга байланыштуу кырсыктардан сак болууну эскертти. Япониянын көптөгөн аймактарында быйылгы кышта кар орточо өлчөмдөн көп жааган.